Гүлнара Садырова Манас райондук эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалынын башчысы 5 жылдан бери турмуштун оор кырдаалына кабылган балдар менен иш алып барат. Жакында эле Манас районунда бир үй бүлөнүн 6 баласы үй бүлөлүк зордук зомбулукка кабылып, аларды райондогу фостердик үй бүлөгө жайгаштыруу аракетин көрүшкөн. Ал жерде 6 баласы бар. Эми ал балдар кичине зордук зомбулук көргөндөн кийин, ата-энеси аябай көп арак ичип, ушинтип жүргөндөн кийин биз аларды мындай жашоо тиричилигин көрүп, ошолорду жайгаштырганга аракет кылдык. Бирок биздин фостердик семья ушул 6 баланы ала албаймын, себеби алар орус тилинде сүйлөшөт. Ошондой эле биздин фостердик семья Арал айылында болчу. Биз аларды Панфилов жакка жана Беловодский интернаттарга жайгаштырдык. Дошкольный, школьный деп эки интернатка жайгаштырдык. Учурда жалпы республика аймагында 106 фостердик үй бүлө иш алып барууда. Аларда 300дөй турмуштун ар кандай сыноосуна кабылган балдар тарбияланат. Өкүлчүлүктө өткөн жыйында эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министринин биринчи орун басары Жипариса Рыспекова Талас облусундагы фостердик үй бүлөлөрдү кайрадан жандандыруу талабын койду. Талас облусу боюнча калктын саны аз болсо дагы баягы громкий резонансный вопростар да көп да. Ошон үчүн биздин социалдык өнүгүү башкармалыктарга да сиз көзөмөлдөп берсеңиз, анткени азыр жергиликтүү өз алдынча башкаруу мамлекеттик органдар менен биздин социалдык өнүгүү башкармалыктары тыгыз жумушту алып барышат. Анан биздин социалдык өнүгүү башкармалыктарынын өкүлдөрүнөн сураныч, баардыгыңыздар ушу ар бир райондо бир 2-ден 3-төн фостердик үй бүлөнү карап, азыркы жанагы жатак үйгө жаткызып койгон балдарды өзүңүздөргө алып, ошону контролдоп, мониторинг жасаганга аракет кылыңыздар. Сиздерге мен ойлойм, ушу жанагы бухгалтериясынын зарплатасын төлөбүсүңөр келбей эле, бир лишний проблема жазаңар келбей эле, может быть, ошону жасаган жоксуңар. Фостердик үй бүлөнүн өзгөчөлүгү зордук зомбулукка кабылган балдарды убактылуу жайгаштыруу. Багып алуучу үй бүлө бул бүгүнкү күндө профессионалдык түрдө турмуштук оор кылаада калган балдарды багуучу үй бүлө болуп саналат. Профессионалдык дегенде үй шартында кандайдыр бир турмуштук окуяга калган балдарды жайгаштырып, ошо балдарга тиешелүү убакытка чейин, бир күндөн канча бир жылга чейин убакытка талап кылып жайгаштырууга мүмкүн боло турган болсо, ушул үй бүлөдө багылуучу ушу балдарды баккан үй бүлө болуп саналат. Негизи эле мыйзам чегинде бир үй бүлө 5 баланы бир убакытта бакканга мүмкүнчүлүгү бар. Бирок эгер ошол эле учурда өзүнүн 18ге толо элек балдары болсо, 2 боло турган болсо, анда 3тү бакканга укугу бар. Фостердик үй бүлөнү түзүү үчүн атайын үй бүлө мүчөлөрү окутуудан өтүп сертификат алышы керек. Чыгымдары бул бир балага өзүнчө кетет. 5 баланы бага турган болсо, анда 5 балага өзүнчө төлөнөт. Бирок ошол эле учурда 5 баланы багабы, 1 баланы багабы акым айнасы бир эле төлөнөт. Анан бул акым айнасын баары бул сөзсүз түрдө жанагы прожиточный минимум деп айтылат, ошого эсептелген. Чыгымдары 2 эсе, ал иштеген акым айнасы 1,5 эсеге эсептелет. Ошол себептен ортосу эсеп менен ар бир балага 11-12 миң сом чыгым төлөнөт. Чыгымдарга болгондо баланын тамак ашы, бала кеткен кийими, ошол эле учурда мектепке барган балдар болсо, сөзсүз мектепке керектүү курал жарактын баары ошол чыгымдарга кирет. Бирок ал акчаны алган күндө да сөзсүз түрдө ошо кетилген чыгымдар боюнча отчет берип турушу тийиш. Талас облусунда үй бүлөлүк турмуш шарттан улам зордук зомбулукка кабылган балдардын укугун коргоо менен аларды убактылуу жайгаштыруу үчүн фостердик үйлөрдү ачуу планы каралды. Биздин Талас облусу боюнча 9 үй бүлө фостердик үй бүлө болобуз деп өздөрү ыктыярдуу түрдө окуудан өтүп сертификат алышкан. Бирок биздин жергиликтүү райондордогу социалдык өнүктүрүү башкармалыктарынын ошондой эле ошол фостердик үй бүлөлөрдүн ортосундагы тыгыз байланыш түзүлбөгөндүктөн бул иш жанданбай фостердик үй бүлөлөргө ошол убактылуу каралып, анан кийин асыроого алына турган балдар убагында тапшырылбай калып кеткен да. Негизи
айрым учурда бул көпчүлүк учурда ошол социалдык өнүгүү, эмгек жана миграция башкармалыктарынын гана күнөөсү эмес, ошол фостердик үй бүлөлөрдүн дагы ыктыярдуу түрдө бала багууга болгон баягы кош көңүл мамилесинен улам дагы ушундай жагдай жаралууда. Иш чаранын жыйынтыгында облуста фостердик үй бүлөлөрүнүн саны эмес, сапатына басым жасап, зордук зомбулукка кабылган балдар менен иш алып баруу жагдайы эскертилди. Бегайма Сымбаева, Мелис Элебесов, Зина Акматова, Талаш шаары.